Арыбаңыз кадырлуу көрүүчү. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Студияда мен Бакберди Баязбеков. Жаратылыш жалпыбыздын байлыгыбыз. Ата-бабаларыбыздан калган жерибизге ага аяр мамиле жасап, андагы өсүмдүктөр, жан-жаныбар, деги эле флора фаунасын коргоо баарыбыздын милдетибиз. Узаган 2025 жыл жаратылышты коргоодо кандай иштер аткарылды? Аңчылык жана браконьерлик менен күрөшүүдө майнаптуу иштер жүргүзүлүүдөбү? Алдыда ушул жана башка суроолорго кененирээк жооп алабыз. Бизде конокто жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Алмаз Мусаев. Алмаз мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студияга кош келипсиз. Айтсаңыз, климат өзгөрүп жаткан чакта биотүрдүүлүктү сактап калуудагы негизги көйгөйлөрдүн бири болууда. Узаган 2025 жылы министрлик бул багытта кандай иштерди алып барды? Туура айтасыз. Биздин министрликтин эң биринчи ушу милдеттеринин бири биотүрдүүлүктү сактоо, көбөйтүү, коргоо болуп саналат. Анан ошол бүгүнкү күндө дагы ошол климаттын өзгөрүшүнө дагы табигый шартта ошол жапайы жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө шарттарды түзүү, иш-чараларды жүргүзүү, биотехникалык иш-чараларды жүргүзүү болуп саналат. Биринчиден ошол эң негизгиси бул бизде укуктук ченемдик актыларды 25 жылы ушул багытта 12 укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөр, оңдоолор, түздөөлөр киргизилип, мунун кесепетинен ошол бизде ошол биотүрдүүлүктү сактоо, коргоо боюнча иш-чараларды күчөтүү боюнча ушундай мыйзамдык ченемдик актылар кабыл алынды. Экинчи багытта болсо бул баягы ошол өзгөчө корголчу аймактар бар. Ошол өзгөчө корголчу аймактардын иш-чараларын өркүндөтүү максатында ошол жапайы жаныбарларга, өсүмдүктөргө баягы антропогендик факторлорду азайтуу максатында экологиялык коридорлор уюшулду. Бул дагы биздин ушул министрликтин чоң жетишкендиги болот. Анткени баса белгилеп кетчү жагдай бул жерде ошол жергиликтүү бийлик, жергиликтүү элдин колдоосу менен ошол өзгөчө корголчу аймактарга өзгөчө көңүл бурулуп атат. Бул жерде ошо айта кетчү нерсе эки баягы жергиликтүү өзгөчө корголчу аймактар уюшулду. Бул жерде ошол жергиликтүү элдердин демилгеси менен. Бул дагы биздин ошол ишибизге, бизге дагы чоң көмөкчү, чоң жардамчы болуп, жергиликтүү элдердин дагы аралашып атканы табигатты коргоого бул ошол чоң биздин жетишкендик деп ойлойм. Андан биз дагы ошол жергиликтүү элдерди ошол табигатты коргоого, табигаттагы ошол чечимдерди кабыл алганда ошол жергиликтүү элдер менен аралашып иш алып баруу максатында ошол иштер күчөтүлүп, биздин ошол жерлердеги жарандардын ошол активдүүлүгү байкалууда. Андан кийинки биздин ошол дагы бир багытыбыз ошо браконьерлик менен күрөшүү. Айта кетсек, ушул 25 жылы 330 ашык ушул факт катталган экен. 24 жылга салыштырмалуу бул 100 фактыга көбүрөөк болуп атат. Бул жерден бир чети айтсак болот, баягы браконьерлик көбөйүп атат деп. Бир чети айтсак болот, биздин ошол анализдин жүргүзүү максатын караганда 24 жылдан баштап ошол биздин кызматкерлерге материалдык базасын чыңдоо боюнча аябай көп жардамдар көрсөтүлгөн. Бул ошо биздин жанагы мыйзамсыз көрүнүштөрдү аныктоого жакшы шарт түздү деп ойлойбуз биринчиден. Экинчиден ошол браконьерликтерди кармап жана өндүрүлгөн каражаттын 50%-ын ошол кармаган биздин ошо кызматкерлерге кайра кайтарылып берилиши бул чоң дем болду деп ойлойбуз. Ошонун негизинде ошол бир жалпы ошол 11 миллиондун сомдун тегерегинде ошо 330 ашык иш катталды да. Бул иш дагы мындан ары улана берет. Анткени 25 жылы ушул материалдык базасын чыңдоо максатында биздин ушул жерлердеги инспекторлорго, өзгөчө корголчу аймактарга, областтык башкармалыктарга баш аягы 60 ашык техника алынып берилди. Ал жерде ошол моторлуу кайыктардагы рациялар, дрондор, ушундай техника алынып берилди. 26 жылга дагы биз буюрса ошол улантабыз деген ойдо турабыз.
Алмаз мырза, айтсаңыз, сиз жогоруда белгилеп өттүңүз, жалпы сан 12 нормативдик укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөр киргизилди деп. Негизгилерин токтолсоңуз, алар эмнени камтыйт, кандай өзгөрүүлөргө алып бара турган нормативдик укуктук ченемдик актылар? Көбүнчө жалпысынан алганда ошол өсүмдүктөрдү баягы коргоо сактоо боюнча өсүмдүктөр дүйнөсүндө ошол өзгөртүүлөр киргизилди. Ал жерде жанагы убактылуу мораторий киргизүү токтомдору да чыгарылды. Андан сырткары ошол жанагы кээ бир өсүмдүктөрдүн баягы тартиптери бүгүнкү күндө ошол мурунку кабыл алынгандан бери калган экен. Ошого жаңы талаптарга жоопкергидей кылып баягы күчөтүлгөн өсүмдүктөр дүйнөсүн сактоо боюнча, андан кийин жаныбарлар дүйнөсүн сактоо боюнча дагы ошол жанагы жаныбарларды кармоо, сактоо тартиптерин өзгөртүү киргизилди. Андан сырткары ошол жанагы аңчылык чарбаларын уюштуруу боюнча, жанагы жерлерди бөлүштүрүү боюнча, конкурстарды өткөрүү боюнча талаптар дагы күчөтүлдү да. Ушундай толуктоолор киргизилди. Алмаз мырза, биотүрдүүлүк дегенде баягы жоголуп бараткан айрым сейрек кездешкен өсүмдүктөрдү бул кызыл китепке киргизип коргойбуз. Анан бизде география же болбосо биология илиминде эндемиктер деген термин бар, түшүнүк бар. Бул эми сиз билгендей сейрек гана айрым географиялык аймакта өскөн өсүмдүктөр же жаныбарлар. Бизде мисалы айгүл гүлү же болбосо Тянь-Шань кызыл карагай деген сыяктуу ушул жоголуп бараткан дагы бир сейрек кездешкен өсүмдүктөр киргизилдиби акыркы жылдары кызыл китепке? Тилекке каршы баягы 10-15 жылда бирден ушул кызыл китепке өзгөртүү киргизүүлөр каралды эле. Тилекке каршы ушу 20 жылдан ашып баратат. Кызыл китепти ушул жаңылоо иш-чаралары жүрө элек. Ушул 26-жылы биз дагы ошо атайын министрликтин бюджетинен каражат бөлдүк. Буюрса 26-жылы ушул кызыл китепке кирген жаныбарлар, өсүмдүктөр боюнча иш-чараны алып барабыз. Бул бизге эмнени берет? Биз ошол акыркы убактагы биздин ошол мурун эле ошол жанагы жоголуп бараткан, жоголуу коркунучунда турган, сактоо коргоого муктаж болгон өсүмдүк жаныбарлардын баягы тизмеси эле да. Биз ошону баягы 15 жылда бир жаңыртып, баягы биз стратегиябызды өзгөртүп, ушундай иш пландарды алып барганга жакшы шарт түзмөгөн эле, каражаттын тартыштыгынан ушул маселе калып кеткен. Буюрса 26-жылдан баштап ушул иш-чараны колго алабыз да. Анан эң негизгиси бизде дагы ошол жерлеринде азыр өзүңүз айтып өткөн жанагы эндемик өсүмдүктөргө дагы маани берип, ошол жерлерди баягы жергиликтүү эл менен биргеликте жанагындай кичинекей корукчаларга алып, ошолорду баягы кээ бир жерлерде баягы коргоо, курчоо иштери бар. Жанагы өсүмдүктөр боюнча ошо бизде ошол жапай анар, жапай инжир өскөн, жапай жүзүм өскөн жерлер бар. Алманын ушу жапай, ошолорду бул эндемик, биз ошолорду сактап калышыбыз керек да. Ошолор боюнча атайын ошо корукчаларды уюштуруп, ошол жерде баягы ошолорду жалпылабай эле ошолорду коргоого мындай иш-чараларды жүргүзөбүз деп пландап атабыз. Ал эми жаныбарлар дүйнөсү боюнча дагы мына өзүңүздөр билесиздер, бизде Кыргызстанда ошол министрликтин ошол иш алып баруусунун негизинде ошол Улуттук илимдер академиясы ошол эле жергиликтүү элдер менен биргеликте жоголуп бараткан жаныбарларды кайра ордуна келтирүү боюнча да иш-чаралар башталган. Бул дагы биз ойлойбуз ушул жакшы тажрыйба деп. Бул ошол жана Ысык көл областында дээрлик жок болуп кеткен жейрандардын баягы популяциясын кайра көтөрүү иштери башталган эле. Бүгүнкү күндө абдан жакшы жыйынтыгын берип атат. Ушул ишти улай эле биз дагы, мисалы үчүн, Баткен областында дагы жейрандын бүгүнкү күндө өтө коркунучтуу, ашып кетсе 40-50ге жетпеген башы санакта жүрүп атат да. Биз ошону жылда эле санап коюп эле баягы чара көрүү, баягы биз коргоо, сактоо деп эле жүрөбүз. Бирок биз түпкүрүгү ошо эмне үчүн азайып атат, эмне үчүн жоголуп атат деген ошондой ишти быйыл ушул 26-жылы баштап ошол жейранды ошол Баткен өрөөнүндө дагы көбөйтсөк деген оюбуз бар. Андан сырткары бизде ушул жапай койлордун 3 түрү бар деп жүрөбүз. 2 түрү баягы саны баягы коркунуч абалда, бирок жоголуп кетүү коркунучунда эмес да.
Ошонун бир түрү ошол эле северцеп коюу деп коет. Ал ошол ал дагы ошол Баткен областында, ал дагы ошол жоголуп кетти коркунучунда да, бир 100 тегерегиндеги баш калды деп ушундай маалыматтар жүрөт. Биз дагы ошону кайра көбөйтүп, биз баягы жоголуп кетпестен кайра көбөйтүү иштерин өтөбүз деп турабыз. Мен жана башында белгилеп айтып кеттим, ошо эң негизгиси бул жерде ошол биздин министрлик менен ошол жергиликтүү элдин дагы ошол табигатка болгон баягы жакшы мамилесин эң чоң көрсөткүч экенин биз сездик. Анткени мынакей ошо Тоң районунда дагы жергиликтүү элдер дагы өзүлөрү чыгып, ошол жерде жейран баягы байырлаган жерге дагы ошол жанагындай кичи корукчаларды уюштуруп атат. Биз дагы ошондой жол менен улантсак деп атабыз. Анан баягы жоголуу коркунучунда турат деп бизде ошол жүргөн бүгүнкү күндө сүт эмүүчүлөрдөн ошо бугу, бул дагы ошо Тянь-Шань бугусу, бул дагы бизде ошол көбөйтүү максатында. Кийинки убактарда баягы Алтайдан алып келип, ушундай таласта, мисалы үчүн чаткалда кой берип атат. Биз ошону айтаар элек, ушул өзүбүздүн түрүбүздү көбөйтсөк деген. Анткени бул баягы Тянь-Шань маралы деп, бул ошол биздин ошол чөлкөмдө байыралган түрчөгө кирет да. Түшүнүктүү. Ошондуктан биз ошону бүгүнкү күндө бул ошол нарында, корукта баягы сакталып калганда, биздин максатыбыз ошо коруктан да көбөйтүп, башка жерлерде жана корукчуларды уюштуруп, ошол жака чыгарып, андан ошол жалпы Кыргыз Республикасынын аймагына жайылсак деген пландарды ишке койдук. Демек, келерки жылы Кызыл китеп алмашып калууга толук мүмкүнчүлүк бар, жаңыланууга? Менин оюмча бир 2 жылда бүтөбүз го дейм, анткени бул аябай чоң жумуш. Биз дыкаат экспедицияларды, талаа жумуштарын уюштурушубуз керек. Талаа жумушу биз ошол 4 мезгилди дагы алышыбыз керек да. Анткени мисалы үчүн жаныбарлар баягы күзүндө каякта миграция, буякта баягы сезондук миграциялар бар, ошонун баарын эске алып, биз жөн эле биякта бар деп санын алып койбой, ошол мисалы үчүн жазында кайсыл жерге миграция болот, күзүндө кайсы жерде болот, изилдеп ошонун баарын алыш үчүн биз 4 мезгилди камтышыбыз керек да. Бул баягы талаа жумуштары эле мен ойлойм 1 жылдык убакыт алат. Андан кийинки жана камералдык картага түшүрүү иштери жүрөт деп ойлойм. Коруктар деп калбадыңызбы? Ал жакта азыр элдердин дагы аң сезими өзгөрүп, башкача жаратылышты коргоого көз карашта болуп калды дедиңиз. Ошондой жерлердин бирине биз барып өзүбүз күбө болдук. Бул Кемин районундагы корукта, ал жерде жергиликтүү тургундар өздөрү ошол жерден туристтер үчүн атайын экскурсия уюштуруп, ал жактан кирешеге чыгып атышкан экен да. Ушундай коруктарды тескерисинче ал жерде иштеген мурдагы мергенчилер өздөрү кайра жаратылышты коргоого айланышкан экен. Ушундай практиканы жайылтсак болобу башка коруктарда дагы? Корук эле эмес, бул жөн жерлерде дагы уюшулуп атат. Ошол 10 жыл болуп калды, ошол немеде Кеминде ошол браконьер болуп жүргөн балдар уюшуп, ошолор менен бир чогуу иш алып барып өзүлөрү сүйлөшкөн. Биз өзүбүз аңчылык кылбайбыз мыйзамсыз. Кишилерди баягы башка кишилер башка жактан барып аңчылык кыла албайт, жер шартын билбесе. Ошол жердегилер жардам берет да. Ошолор биринчи түшүнүп келген кишилерди биз атыбызды аңчылык эмес, жанагындай туристтер менен деле колдонуп, каражат таап иш кылсак болот экен деп. Бул баягы негизи эле баягы биринчи кезекте эле атып акча табыш эмес, көрсөтүп деле мындай акча тапса болорун ошол жердеги элдер көрсөттү да. Муну улай эле бүгүнкү күндө ошол чоң алайда дагы ошондой коомдор уюшулуп акырындан азыр иш алып барып атат. Таласта бар, Жалал Абадта бар, Ошто бар, бүгүнкү күндө ошондой коомдор иштерин баштап атат. Биздики ошол өзүңүздөр көргөн Кемин өрөөнүндө, бул ошол жаратылыш паркынын жанында жайгашкан. Анткени бул дагы эми шаарга жакын болуп дагы мындай кичине бир менеджменти мындай жакшыраак иштеп атат деп ойлойм. Бирок бизде бүгүнкү күндө ошол алыскы өрөөндөрдө дагы баягы ошондой иштерди алып барабыз деген пландарыбыз бар. Биз жогоруда белгилеп өтпөдүкпү баягы эндемиктер депчи? Негизи чет мамлекеттерде ушул эндемиктер өскөн аймакка атайын бир туристтик жайлар уюштурулуп, мисалы
Австралияны алсак, ал жакта жанагы сейрек кездешкен өрдөк тумшук жаныбар же болбосо киви деген дүйнөдө башка жерде кездешпеген ошол кеңгурууга абдан бир туристтерди кызыктыруучу шоулорду уюштуруп көрсөтүшөт да. Ошол эле өсүмдүктөр, мисалы баобаб дарагы же болбосо Америкадагы секвоя дарагы сыяктуу ал жакка туристтерди алып барышат. Бизге дагы ушундай бир туристтердин сүйүктүү жайына айланды. Муну дүйнөнүн башка жеринде кездешпейт. Бизде гана өсөт деп бир туристтерди кызыктыра турган бир жайларды уюштурсак болобу бизде? Болот. Мындай жерлер көп. Мындай жерлерди баягы уюштурбай, бирин экин көрүп жүргөн адамдар бар. Бирок ошол жерге баягы туура жанагы маркетинг кылып, легендасын жазып, ошол жерге бир уюштурсак болот. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Айгүл гүлүн айта кетсек, ошол гүлдөгөн убакта мисалы үчүн көптөгөн туристтер келип ошол эме кылсак деген ойлору бар эле. Бир орто жерде биз баягы кичине иш-чараларды баягы уюштурганда көп нерселерди эске алган эмеспиз. Ачып койгондо элдер келип, колуна үзүп алып, сүрөткө түшкөндөр болгон. Ошолорду биз азыр түшүндүрүштер максатында бир эки жылга ошол Айгүл гүл турган жерди курчап, бир кичине өзүнүн иш пландарын түзүп алып анан алып барсак деп атабыз. Быйыл да ошол нарында ошо обл администрациядагы областтык мекемелер дагы фестивальды уюштурсак, ушуну баштасак деп. Ар бир жаратылышка пайдаланууну биз баягы жакшылап бир планды түзүп алып, иш алып барсак, ал жерде баягы жаратылышка зыянсыз биз каалаган баягы кандай десем, каражат табуу, ошол жергиликтүү элди дагы ошол коргоп, сактап көрсөтүүгө бир шарт түзүлөт деп ойлойм да. Эндик деген чөптүн тамырындагы буга чейин баягы жапырт жулуп чет жакка чыгаруу фактылары аныкталып келген. Учурда мындай коркунучтарга каршы күрөшүү боюнча иштер жүргүзүлүүдөбү? Себеби акыркы ирет баягы сиздерден көзөмөл болуп жаткан күндө дагы өткөн жылы бул факты катталды да. Туура айтасыз. Эми баягы бизде бул эндик боюнча массалык түрдө ошол көбүнчө ошол мыйзам бузуулар менен иш жүрдү да. Жана мен айтып кеткендей, мисалы үчүн табигат өзү, мисалы үчүн жаныбарлар дүйнөсү менен өсүмдүктөр дүйнөсү бул негизи түбөлүктүү ресурс болуп саналат. Эгер биз акыл эс менен сарамжалдуу пайдалансак, анткени бул ошол ресурстар, булар баягы өзүн өзү көбөйткөнгө жөндөмдүү ресурс деп айтылат да. Ошондуктан биз азыр убактылуу баягы шарттарын баягы терүү болбосо көбөйтүү шарттарын азыр тактап алмайынча деп ошол убактылуу мораторий киргизилип, бүгүнкү күндө ошол иш-чараларды алып барып атабыз. Плантацияларды уюштурса болот, мисалы үчүн баягы ошо табигый чөйрөдө элечи, бузбай эле. Ошондуктан биз ошондой бир аз ошо токтотуп, биз баягы иштеп аткан бир аз токтотуп туруп, элдиге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошол баягы мынчалык эмне жапырт болуп атат деген дагы биз анализ жүргүзүп атабыз. Көбү мисалы үчүн сыртка чыгып кетип атат да. Ошону бизде сыртка чыкканда эмне үчүн? Элдин баары тең эле бүгүн сатып ийип эле, эртең алды эч ким менен иши жок. Ошондуктан жанагы өндүрүштү, жанагы кайра иштетүүнү бияка койсок, ошолор дагы кызыктар болсо, эгер ошончолук эле баягы дүйнөлүк рынокто ошол биздин жанагы өсүмдүктүн баягы немеси талап болсо, анда эгер бияка койсоңор, аз кээ бир кишилер эгер коебуз деп атат да, мисалы үчүн өндүрүштү. Эгер койсо, анда баягы алар да кызыктар болот эле, ошол элди да үгүттөп, ошол жанагы өсүмдүктү кайра көбөйтүп, мындай сарамжалдуу пайдалануу жолуна өтүшүбүз керек да. Жанагындай болгондо күнүмдүк тергичтери бар бул жерде, алар күнүмдүгүн терип берип коет. Орто жердеги алып сатарлар алып сатып ийет, ал тияк алып кетти. Алар эртеңки күнү мисалы үчүн башка жактан деле чогултуп алам, тияктан чогултуп алам деген ушундай жана алып сатарлык биз неме кылбашыбыз керек да. Биз баягы өндүрүш менен ошол немени бир байлап ушундай бир көрсөк деген оюбуз бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кыска мөөнөткө ошол мораторий киргизип атабыз. Бул өзү кызыл китепке кирген эмес энди. Жок. Негизи эле ушул биотүрдүүлүктү сактап калууда, өсүмдүктөрдү коргоо боюнча кызыл китепке киргизүүдөн тышкары дагы кандай аракеттер көрүлүш керек? Анткени барган сайын
жаратылышка кыянат кылган коркунучтар да көбөйүп атат, душмандар да көбөйүп атат дегендей. Эми туура айтасыз, бүгүнкү күндө мына өзүбүздү мына биз сүйүнүп атабыз, Кыргызстанда баягы калктын саны өсүп атат. Калктын саны өскөн менен биздин жердин кеңейип чоңойгон жок. Биз ошол жерде мурунку ошол табигат менен, табигый чөйрө менен ошону бузбай, биз канча көбөйсөк дагы баягы табигат менен таттуу мамиледе болуп иш алып барыбыз керек да. Бизде ошон үчүн биздин министрликте баягы ушул бир чечим биздин эң баягы мен ойлойм жоопкерчиликтүү чечим мойнубузда турат. Ошол өнүгүүнү дагы токтотпостон и жаратылышка дагы баягы зыян келтирбей иш алып баруу үчүн бизде ошондой жоопкерчилик бар да. Ошондуктан биздики жанагы технологиялар акыркы ошолорду колдонуу, анан мисалы үчүн кээ бир жаныбарларды баягы пайдаланууда сезондук, жана кызыл китепке киргизбесек дагы, бирок баягы сезон убагында гана, төлдөп аткан убагында же болбосо бир куут убагында болсо, жаз убактарында, кыш убактарында ошол аңчылык кылбай, ушундай бир сезондуулуктарды кармоо боюнча иш-чараларды жүргүзөбүз. Андан сырткары жана биотехникалык иш-чаралар бүгүнкү күндө дагы азыр кээ бир жаныбарлардын мисалы үчүн көбөйүшү дагы проблема жаратышы мүмкүн да. Анткени башка түрлөргө. Бүгүнкү күндө азыр биздин табигый шартта мына жырткыч жаныбарлар баягы ошол эле илбир, аюу, мисалы үчүн ошо кызыл китепке кирген эле мисалы үчүн сүлөөсүн, булар көбөйөт, буюрса көбөйөт. Бирок бул дагы эртеңки күнү артынан дагы бир проблема болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз ошол жолдорун ойлоно башташыбыз керек. Анан жаныбарлардын көбөйгөндөн кийин дагы баягы адам менен баягы конкуренция болушу мүмкүн. Ошол жактарын да биз ойлонушубуз керек алдын ала. Саны көбөйгөн сайын ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Биз ошого дагы алдын алуу иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Түшүнүктүү. Мен сизден токой аянттар жөнүндө дагы сурагым келип атат. Негизи эле токой дагы бул климаттын өзгөрүшүнө таасир эте турган аянт эмеспи? Кыргызстанда токой аянттардын кыскарышы дагы айтылып келген, бирок акыркы жылдары Жашыл Мурас долбоорунун алкагында бир нече миңдеген түп көчөттөр отургузулуп, бир аз кеңейе баштаганы айтылууда. Эгер ушундай темп менен биз Жашыл Мурас долбоорун улантсак, алдыдагы жылдарда канча миң гектар аянтты токойго айландыра алышыбыз мүмкүн? Бүгүнкү күндө Кыргызстандын токой баскан аянты 6% тегерегинде да. Бул 1 миллион 200 миң 300 миң гектардын тегерегинде да. Бул ошо биздин бүгүнкү күндөгү эң баягы биздин тарыхыбыздагы баягы бир немеге чекте турабыз да. Биз мындан ылдый чүрбөшүбүз керек, биз мындан ылдый көбөйтүү жагында гана иш алып барыбыз керек да. Ошол туура айтасыз, бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүшү менен ошол мөңгүлөрдүн эришине, ошол баягы нымдуулуктуу жерлерде сактоо бул эң негизгиси ошол жанагы токойлордун массивтерин көбөйтүү. Чет өлкөдө ушул эгерде көчөт тигүүгө убактысы жок, бара албаган адам баягы каражат бөлүп, анын ордуна башка бир адамдар же болбосо кызмат көрсөтүшөт да. Ушундай практиканы бизге да жайылтсак болобу? Анткени бизде кайдыгер карабаган адамдар менимче көп эмес, жок эмес. Туура айтасыз, бизде ошол жанагы Кыргызстанда ошо Садыр Нуркожоевич демилгелеген Жашыл Мурас башталды, болуп атат. Эми чынын айтыш керек, башында баягы Жашыл Мурас демилгени баарыбыз эле колдодук, бирок баягы иш жылыгыдай иш толук болбой, азыр эми түздөлүп келатабыз. Ачыгын эле моюнга алып айтыш керек. Жылына ошол 8 миллион көчөт отургузабыз деген өзүбүздө баягы демилген негизинде бекитилген иш пландарыбыз бар. Бүгүнкү күндө отургузуу иштери кандай десем, баягы отчет берүү коюу үчүн гана декларативный болбош үчүн бүгүнкү күндө ошол бизден талап кылып атканыбыз, бизден да талап болуп атканы жөн отургузуп коюп тарап кетип калбай, ошол жерде биринчи суу маселесин чечишибиз керек. Кароо кийинкиси. Андан кийинкиси ушул кароо. Бизден бүгүнкү күндө көп жерлерден баягы мал чарбасы өнүгүп атат. Мал чарбасы дагы өзүнчө бул токой өстүрүүгө дагы өзүнчө бир мындай бир ошол токой жаңы өсүп келаткан убакта
бир маселе жаратат да. Алмаз мырза, кечиресиз, бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Мүмкүн болсо кыскача жооп берсеңиз. Канча миң гектар аянтка көбөйүшү мүмкүн? Анан дагы бир суроо бар да. Алдыда жылдарда. Биз эми ушул 40-жылга чейин ушул Кыргызстандын токой баскан аянтын 10%га чыгарабыз деген ушундай бир ой. Мына бүгүн социалдык тармактарда эле видео жарыяланып тарап атат. Ысык көлдө, негизи биосфералык аймак эмеспи, сиздердин министрликке да тиешелүү. Балыктын чабактарынын көбөйүшү, президентибиз өзү дагы ушул көлгө өзгөчө маани берип, анын экологиясын коргоого чакырып келет эмеспи? Бул чабактарды айрым социалдык тармактын колдоочулары айтып атат, бирөө жарымдын баккан балыктар бошоп кетиши мүмкүн деп. Маалыматыңыздар барбы тактоо иретинде? Бул боюнча жакшы көрүнүш, абдан жакшы көрүнүш. Бул боюнча дагы ошол президенттин тапшырмасы менен көлдө 1 жылдан бери эле абдан катуу рейдтер жүрүп атат. Жанагындай суунун астында канчалаган тонналаган торлорду алып чыгып атабыз да. Биздин ошол МЧСтин анан ошол жерде жергиликтүү ички министрликтин ички органдар министрлик менен чогуу 3 мекемеге тапшырма коюлган. Ошолор иш чараны жүргүзүп атат да. Бул жерде балыктын көбөйүшү, эми ал көлдө бирөө кой бергидей мурункудай баягы садок менен өстүргөн чарбалар жок. Жээк жагында болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө өсүшү толук күтүлүүдө. Анткени ошого биз күткөнгө ошол жанагындай иш чаралар алып келиш керек болчу да ошондой натыйжага. Түшүнүктүү, рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү Күн маек берүүсүнө жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде биосфералык аймактарды биотүрдүүлүктү сактап калуу боюнча сүйлөштүк. Бизде конокто жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Алмаз Мусаев болуп суроолорго жооп берди. Эфирди сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooktагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакперди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.